Бул айрымдар үчүн бузуку, агент, журналист Сөрөй Болот Темир. Ага кандай гана сөздөрдү жабыштырышкан жок. Билген кишиге бул безге сайып, бийликтин, чиновниктердин кемчиликтерин, эл билбеген кыңыр иштерин ашкерелеген журналист. Чөнтөгүнө баңгизатын салып, өткөнүн казып, соттон сотко сүйрөшүп, акыры өлкөдөн чыгарып тынышты. Бир сөз менен айтканда кыргыз жеринен кууп чыкты. Эми Болотто журналисттерге басым, кысымдарды санап отурсак көп сөз. Жакпагандарды суракка чакырып, камап, ыңгайсыз медиаларды жапчусун жабып, блокточусун блоктоп жатышат. Бул иш аракеттердин түбү соңку 2 жыл ичинде дүйнөлүк рейтингде Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча 50 позицияга түшүп кетти. Если мы в прошлом году были на 72-м месте по свободе слова, в этом году оказались на 122-м месте. После нас уже те государства, о которых мы даже с ухмылкой говорили, буквально год тому назад, мы оказались рядом с этими государствами. Это не наши оценки, это оценки профессионалов международных институтов. Мы максимально будем учитывать все замечания и предложения, которые даете здесь. Оз көптүргөн 30 жыл дейбиз го. Ошол 30 жылда мактанганыбыз сөз эркиндигибиз эле го. Бүтүн Кыргызстан фракциясы дал ушул сөз эркиндигине байланыштуу жыйын өткөрдү. Башка жыйындардан айырмаланып баяндамачылар аткаминерлер эмес, медиа коомчулуктун өкүлдөрү болду. Максат алардын үнүн, сунуштарын угуп, маселени парламентте көтөрүү, чечүү жолдорун издөө. Баяндамачылар соңку 2 жылда сөз эркиндигине болуп көрбөгөндөй кысым болгондо да системалуу түрдө кысымдар болуп жатканын белгилешти. Айтымдарында президенттик администрация жабык эшик артында өзүлөрү массалык маалымат каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам жазып, коомдук талкууга чыгарды. Болбосо медиа коомчулуктан жумушчу топ түзүлгөн, бирок биздин сөзүбүздү угуп да коюшкан жок. Ошентип долбоордун 5-чи вариантын таңуулап жатышат дейт баяндамачылардын бири Дмитрий Ложников. Вся рабочая группа, все члены рабочей группы отказались от авторства этого законопроекта. Это нужно подчеркнуть, и это нужно понимать. Теперь у меня вопрос к властям, к чиновникам, к депутатам Джигурку Кенеша, депутатам местных Кенешей. Как вы собираетесь жить дальше и в каком информационном пузыре вы собираетесь жить? Дело в том, что если будет принят этот закон, то, во-первых, часть средств массовой информации профессиональных отпадет сразу, потому что не пройдут регистрацию, перерегистрацию, вернее, им не дадут это сделать, мы это понимаем. Второе, оставшиеся СМИ профессиональные, там начнется такая самоцензура внутренняя, что никто из журналистов больше не будет писать ту правду, которую он пишет сейчас, и ту информацию, которую он знает сейчас. Никто не будет писать. Вы в каком информационном пузыре собираетесь жить? Дальше. Вы сейчас, когда у вас начинается рабочий день, вы какие средства массовой информации читаете, какие сайты вы открываете? Азатык, вернее, Азатык вы уже не открываете, потому что его уже заблокировали. Кактус Медиа вы открываете, 24 KG открываете, Клоп, Фактчек, Булак, Апрель и так далее. Сайты профессиональных СМИ. Никто из вас не начинает рабочий день с сайта Кабара, чтобы понять, что происходит в стране. Вы все сейчас хорошо понимаете, что происходит в стране. И понимаете вы это благодаря профессиональным средствам массовой информации. Вы принимаете решения на основании того, что пишут профессиональные средства массовой информации. Более или менее адекватные иногда решения принимаете. Более или менее, не всегда. Но вы понимаете, что происходит в стране. Когда начнется самоцензура внутри СМИ после принятия этого закона, а она начнется, это точно, и когда закроются отдельные СМИ, вы начнете жить и принимать решения на основании сайта Кабара или КТРК, или на основании того, что пишут отдельные блогеры. Вы не сможете, этот закон не сможет противостоять слухам, не сможет противостоять сплетням и клевете, которая льется на вас из страниц соцсетей. Этот закон не про это. Этот закон про то, чтобы убить профессиональные СМИ, профессиональную журналистику. Вы хотите добиться ответственности от профессиональной журналистики. Это благое намерение. Да, свобода слова подразумевает ответственность слова. Но профессиональные журналисты, и никто из здесь присутствующих не даст мне соврать, постоянно работают над улучшением своего профессионализма. Средства массовой информации в Кыргызстане профессиональные становятся лучше. Они становятся менее аффилированы политически. Бул түшүнгөн кишиге өтө коркунучтуу. Бирок жаңы конституцияга ылайык
өзүбүздүн эле Адилет министрлик мыйзам өзгөртүүгө муктаж эмес деген корутунду чыгарган экен. Адилет министрлиги расмий түрдө кат жиберип атат. Баягы жаңы конституцияны кабыл алганда, ревизия жасашканда кайсы мыйзамдар конституцияга дал келбейт дегендей. Дал ушул Адилет министрлиги массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзам таптакыр өзгөртүүгө дуушар болбош керек деп жазып атат. У нас все делается наоборот. Министерство юстиции дает официальное заключение, что именно закон о средствах массовой информации не подлежит к изменению в соответствии с новой редакцией Конституции Кыргызской Республики, а почему-то они взялись именно за этот закон. Это нонсенс. Сөз эркиндиги десе эле көптөр ким каалаганын сүйлөп жатпайбы? Бизде сөз эркиндиги бар дешет. Ооба бар. Бирок каалаганы чыгып алып, блогер баштана бергендер бул башка. Бул эйноздук. Кеп бул жерде басма сөз эркиндиги тууралуу болуп жатат. Эркин медиалар тууралуу кетип баратат. ЖМКлар окуяны өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан көрүнүштөрдү салмактап, булактарга, фактыларга таянып, шилтеме кылып айтат жана жазат. Артында жоопкерчиликти сезет. А блогерлерде андай жок. Эгер ЖМК боюнча Россиядан көчүрүлүп келген мыйзам өтсө, ошондо анык ооздор көбөйөт. Вы уже видели, помните инцидент в Аше, когда съемочная группа вломилась в один из ресторанов? Что из этого получилось? Как они преподнесли эту информацию? Началось разжигание межнациональной розни. Это работа блогеров. Вы это получите. Потому что освободившуюся нишу займут они. И они будут вам диктовать, как вам жить. И я хочу еще напомнить тем, кто забыл из чиновников, что происходило во времена пандемии коронавируса. Кто мобилизовал общество, кто мобилизовывал и координировал действия волонтеров во время Черного июля. Профессиональные независимые средства массовой информации, которые сейчас убивают. Они этим занимались, они вытащили тогда страну, они вытаскивали тогда. Они помогали врачам, они координировали волонтеров, они координировали гумпомощь. Кто занимался развеиванием фейков во время вторжения в нашу страну? Таджикских силовиков. Фейков была масса, Кыргызстан обвиняли во вторжении. На Кыргызстан посыпались обвинения. Кто занимался развенчиванием этих фейков? Кто противостоял этим информационным угрозам? Кто в итоге привел к тому, что мы не проиграли информационную войну? Это профессиональные журналисты. Это те журналисты, руководители которых сейчас являются членами этой рабочей группы. Те, кого вы читаете каждое утро. Они это все остановили, они всему этому противостояли. Вы понимаете, что сейчас этот закон о СМИ – это угроза национальной безопасности Кыргызстана в конечном счете? Сөз болуп жаткан мыйзамды кабыл алуу үчүн ЖМКларды терс жактан көрсөтүү аркылуу коомчулукка жайылтып жатышат. Юристтер мунун артында чоң кызыкчылык жатканын белгилешүүдө. Фейк фабрикалар аркылуу мамлекеттик идеология жүргүзүлүп жатканы өтө чоң кейиштүү экени белгиленет. Мына 2-3 күн мурун болгону кактус маалымат берди. Анан 1-2 блогер берди окшойт. Президент өзүнө жакын тарапташтары менен жолугуп, Атамбаевдин дейт, Мадымаровдун жактоочуларына мындай сылык сыпа болгула деген пикирди айтты деп. Мына ушундан кыргыз журналисттери түшүнүш керек. Демек, могу жерде чакырылбаган журналисттер биз өгөй балдар, ал эми чакырылгандар, демек президентке жакын эл. Мындай бөлүп жаруу өздөрү айткандай 30 жылда болгон эмес. Мына ушуга биз жол коюп атабыз да. Анан ушул Укушевдун мыйзам долбоору боюнча мага чейин Ложников менен андан мурдагы юрист ошол түшүндүрүп болушунча айтып өттү. Анан мен бул мыйзам долбоорун сырттан карап атам да. Негизи мыйзам долбоор өзүн сыйлаган өлкөлөрдө бул керектөөчү тараптан чыгыш керек. Бизге мондай мыйзам керек деп алар жазат. Анан сырткы эксперттер кечирип кой, могу жериңер калпсыз экен, бу жериңер мындай экен деген оңдоп түзөөлөр менен кабыл алат. Биз болсо кыргыз журналисттеринин ушул ич-чара биримдиги жок эле деп эле айтат элем. Президенттик администрация таңуулаган мыйзам долбоорго 5 жолу, 4 жолу кайра жумушчу топ барып ошону менен алек болуп атабыз. Мисалы, чындап келгенде кыргыз журналисттери ар бири өзүнүн кадыр баркын жана кесипти сыйласа,
Кыргызстандагы ар бир саясатчы, чиновниктер ошого жараша мамиле кылат. Биз ошого жетишибиз керек болчу. А бизде кандай болуп атат? Биз үчүн президенттик администрациядан мыйзам жазып атат, биз ошонун жетеги менен кетип атабыз. Мисалы мен айтат элем, кечирип коюңуз Укушев, сиз ушуга чейин Өмүрбек Текебаев менен биригип алып, тиги демократиянын баалуулуктары балакет сөлөкөт деп китеп жазып жүрбөдүңүз беле? Эми ушул медаляларга келгенде кыргыз журналисттердин үстүнөн негизи эле жогорку кеңештин депутаттары да бул жерде катышып отурасыздар, көбү мыйзам жазам деп айткандан кичине уялыш керек, бизде көбүнчө мыйзам көчүрүлөт. Ошол Укушев мырза дагы менимче ушу Россия Федерациясына тийиштүү мыйзамдан көчүрүп алган болуш керек. Анан кийин ошол 53 берененин ичинен КТРдин белдүү кызматкерлери жазып отурат, Укушев деген балекет мыйзам долбоор жазган экен дейт. Кыргызстанда порнография ушундайга чек коюлат экен, андай эле мындай эле деп. Биз окуганда жерибиз жок дагы, ошол бийликке ыңгайлуу журналисттер дагы, бийликке ыңгайсыз журналисттер дагы бир Укушев деген аксакалдын жазып койгон кагазынын айланасында ошо кеп кылып отурабыз. Могу жерде көп көзүңөрдөн көрүп турам, жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери отурасыздар. Учурдагы Кыргыз Республикасынын президентинин маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков ошол орунга түк татыксыз бала экенин билесиздер. Ар бириңиздер. Ал тууралуу Бейшенбек Бекешевдин жакшынакай сөзү бар. Азыр мага бүтүндөй фейкти кое берсе дагы мен жаным ачыган деңгээлге жеттим, мага баары бир ошонтун айтып атам. Өзүңөрдү сыйласаңар, жетектеген жалпыга маалымдоо каражатыңарды сыйласаңар, деги эле кыргыз журналистикасын сыйласаңар, момундай орой айтканда өлүктүн алаканындай болгон бир барак кагаз кетет. Урматтуу Садыр Жапаров, мына ушундай күмөндүү баяны бар. Момундай жетекчинин Кыргызстандын жалпыга маалымдоо каражаттары менен түздөн түз иштеше турган, маалымат саясатын жүргүзө турган орунда ушундай адамдын иштешин бизди кыргыз журналистикасын жана биз жетектеген баландай түкүндөй деген жамаатты шылдыңдоо катары эсептейбиз деп бир кат киргизип коюш кыйынбы? Мисалы, эгерде мен жалгызмын, болбосо киргизип кое бермекмин, айт деген жерден айта бермекмин. Азыр Каныш айым айткандай, Кыргызстанда өтө кооптуу жагдай түзүлдү. Маалыматтык коопсуздук деген жагдай түзүлдү. В развитых странах немаловажное внимание уделяют информационной безопасности. Информационная безопасность на сегодняшний день становится как бы выходит на первый план. Даже больше, чем продовольственная безопасность. Потому что информационная безопасность, хаотичность, тем более в нашем обществе, айтыптыр, деди дептир, деди деп уктум, деди деген экен. Мына ошону менен будуң чаңга түшүп, коомчулуктун бүтүндөй баарын опол-топол дүйнө болуп атканы ушунан. Туура айтылды азыр, ошол бот фабрикалар түзүлгөн. Мен аларды кыргызчага көтөргөндө ушак таратуу фабрикалары деп коем мен. Же ушак токуу фабрикалары. Мына ошолор менен жолугушуп, ошолор расмий мамлекеттик идеологияны жүргүзүп калды. Тилекке каршы ушундай болуп калды. Кече баатыр деп көкөлөтүп аткан азаматтарыбызды бүгүн жердин 7-чи кабатына чейин киргизип беришип, кече каракчы, башкесер, ууру деп аткандарды бүгүн улуттук баатырга чейин көтөрүп, баары аралашып кетти. Өтө кыйын кырдаал түзүлүп калды. Жыйынга бир гана медиа коомчулук эмес, акыйкатчы прокуратура орган өкүлдөрү, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, өлкөдөгү окуу жайлардын журналистика факультетинин башчылары, жогорку кеңештин башка депутаттары да чакырылган. Аларда өз пикирлерин, сунуштарын айтышты. Терс маалыматтар, жаман кабарлар көп. Иретке келтирүү керек дейт жыйынга катышкан Айбек Осмонов. Атып кетти, тутуп кетти, көчүрүп кетти деген нерсени тарап жатат да. Ушуга дагы урматтуу журналисттер, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү отурасыңар, чындыгында тегерек столуп жыйылып бардыңыздар, бир чечим чыгарыш керек. Жана ошондой эле сөз эркиндиги боюнча айта кетейин. Сөз эркиндиги боюнча биздин мамлекетте аша чапкандар дагы бар. Мен бизде сөз эркиндиги бар деп аша чаап бирөөнүн абирине, бирөөнүн акысына кирип кеткендер да бар. Ошонун айынан Адакан Кисамбаевич туура айтат, депрессияга түшүп калгандар да бар. Жок нерсени бар кылгандар да бар.
Анан ошолорго биздин укук коргоо органдары чындыгында мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнү мен кошулам да аша чапкандарга. Көпчүлүк ушундай Айбек мырза айткандай ойлошот. Бирок ошол терс кабарлар, терс маалыматтар кайдан чыгат? Журналисттер, кесипкөй журналисттер терс же жалган маалыматты өзүлөрү ойлоп таппайт. Баштапкы булак бул мамлекеттик органдар өзүлөрү, ошол эле депутаттар, ошол эле УКМК, ошол эле прокуратура, ошол эле милиция. Негатив жөнүндө сөз болуп атканда биз четко мындай бөлүшүбүз керек. Негатив эмне болуп атат? Бул окуя, негативдүү окуя болуп ошол нерсе чагылдырып атабы? Же болбосо социалдык тармактарда негатив болуп мындай касташтыруу, бири-бири менен бөлүп жаруу, кайым айтышуу, урушуу, мушташуу ошондой нерсе болуп атабы? Тепкилешүү болуп атабы? Ошол нерсени биз четко мындай бөлүп алышыбыз керек да. Себеби деген биз журналисттер эмне жазып атат, бир күндүн ичинде кандай маалыматтар чыгып атат, кандай макалалар чыгып атат, ошонун баарын анализдеп чыкканбыз. Баарын ар бир макаланы жазып чыкканда 70%га чейинки бул пресс-релиздер болгон. Ошол эле ГКНБнын, МВДнын пресс-релиздери, мамлекеттик пресс-релиздер болгон. Алар өздөрү негатив жайылтып атса, бул жерде зордукталды, бул жерде урдоо болуп атат, мына жерде кылмыш иши кармалып атат деп атса, журналисттер болгону ошону эле чагылдырып атат да. Же журналисттер оюнан ойлоп таап туруп анан негатив жазып атабы, маалымат. Биз эгерде кесипкөй журналистика туурасында сөз кыла турган болсок, ар бир кесипкөй журналист этиканы карманат, принциптерди карманат, законго баш ийет жана башка. А эгерде коомдо ошол нерсе чагылдырылып атса, анан экинчи негатив боюнча мындай окуя эмес, эгерде социалдык тармактарда кайым айтышуу, бири-бири менен айтышып атса, бул дагы негатив да. Ал эмненин эсебинен болуп атат? Балким ошол коомчулуктун жакырчылыгынын эсебинен болуп атабы? Социалдык экономикалык абалдын эсебинен болуп атабы? Балким ошол коомчулукка бийлик өзү үлгү болуп, кастык тилин колдонбой, манипуляцияны колдонбой, бөлүп жарбай коомду монтип, балким бийлик өзү үлгү болуп бериш керек. Балким бийлик ошол медиа сабаттуулукту жогорулатуу боюнча, социалдык тармактарда өзүн өзү алып жүрүү боюнча окутууларды өткөрүш керек. Себеби коом өзү ошондой агрессивдүү болуп атат, жакыр болуп атат. Биз статистика менен национальный статистика статкомдун цифраларын жокко кетире албайбыз да. Балким депутат башка стратосферада жашап жүрөт. Багы колунда жок адамдар менен баарлашпай жүргөндүр. Кадимки карапайым элдин көйгөйүн түшүнбөй жүргөндүр. Алар ошонун өзүнүн агрессиясын ошол социалдык тармактардан чыгарып аткан чыгар ошол коом. Биз изилдөө жүргүздүк ошо кастык тили боюнча. Эмнеден улам кастык тили келип атат? Эмнеден улам катардагы колдонуучулар монтип атырылып депутаттарды сөгүп сагып атышат? Жоопкерчиликти көп айтасыздар. Жоопкерчиликти журналисттер билебиз, жакшынакай эле билебиз жоопкерчиликти. Биз журналисттер, кесипкөй журналисттер эч убакта мондай кастык тилин колдонуп, манипуляцияны колдонуп, бөлүп жарып, жекеликке асылбайбыз эч убакта. Жүйөлүү, факт менен, мындай себеп менен айтып туруп анан кийин, эгерде ооба биз сынайбыз, ооба биз кемчиликтерин айтып чыгабыз, бирок ошого далил бар да, факт бар да. Бөлүп жарып, тескеринче бийлик башындагылар үлгү көрсөтүп атат, ошо трибунадан сөгүп, социалдык тармактардан сөгүп. Ошол депутаттар үлгү көрсөтүп атат элге, коомдун арасында ошол норма деген принципти киргизип атат. Ошол бийликтин колдогон мамлекеттик телеканалдардын кызматкерлери бөлүп жарып атат. Пропаганда менен алектенип атат азырчы. Анан кастык тилин колдонуп атат, бөлүп жарып, НПОшниктер, ЛГБТны колдогондор деп бизге мындай йырлык илип атат, көө жаап атат. Ошолор сөз эркиндигине шек келтирип аткан жокпу? Сөз эркиндиги десе эле бул Фейсбуктагы терс комментарий эмес да. Сөз эркиндиги деген бул коомдогу көйгөйлөрдү алып чыгып, ошол туурасында айтып берип, ошонун оңдон чечилишине себепкер болуп, түрткү болуу эмеспи? Же кандай? Анан ким жаман? Ошолорду коомчулукка жеткирүү функциясын гана аткарган маалымат каражаттары, журналисттер жаман. Анан тигилже бул аткаминерлердин мыйзамсыз, былык иштерин ашкерелеген иликтөөчү журналисттер жаман. Бузуку агент, эл душманы атка конот. Бул сөздөр болгондо да бийик трибунадан айтылат. Кеп сөз эркиндиги болгондо тандалма болуп атат да. Тандалма. Бирөө оозуна эмне келген болсо айта берүүгө укугу бар, себеп тиги жактан команда берилген да. Ага эч ким жолой албайт. Экинчиси, эгерде бийликке карата бир пикир айтып койгон болсоң, сага замат да баса калмай адаты болуп атат да. Бул тандалма. Мыйзам баарына бирдей иштебей аткандыгы, көйгөйдүн бүтүндөй бардык жери мыйзам баарына. Мени мисалы жанагы агытмалары кече атайын жыйнап турган. Мени өлтүрүп да коет. Бүгүн саат 4-төн 15 мүнөт өткөндө тажиясы болот дейт. Бул балан жерге коюлуп атат дейт.
узакка созулган оорудан кийин көз жумду деп жазып атат. Көрдөн алып көргө салып атат Мадумаровду мисалы. Эң каттуу жабыр тарткан мен мисалы. Өзүмдү айтайын, башка эч кимге тийбейин. Мен ошол жигиттин же ошол кыздын түрмөгө отурушун каалабайм го. Мага баары бир жаза берсин, себеби өз азабын өзүнө тартат, баары бир эртеби кечип тартат. Мен унчукпай атпаймбы. Кээ бир учурларда жөн эле жана мына соңку эле мезгилде караңыздар, Бакиевдин жалган катын жарыялап койдуң деп ГКМ чакырып атат, МВД чакырып атат. Жалган каты болгон болсо анын нээси бар да ошого тиешелүү болгон, ошол өзү күрөшөт да өзүнүн укугу менен. Жок, аны заматта чакырып, оозун жаап, бизде эмнелер гана деп атат, жана Исхак Абсаматович айтпадыбы, эмнелерге гана теңебей атат. Адамдын оозуна да келбейт, аны окуй да албайсың. Бирок аларга тескерисинче акча берип, ошол аларга фейк грамота берип, фабрикаларды ушул жерден кошумчалап коеюн. Фейк фабрикалардын биргелешип биз дайыма бул автоматташтырылган системанын жардамы менен мониторинг жүргүзөбүз. Бул кандай учурда болот? Атыр Абдрахматовага болгон чабуул бир убакта ошол эле аккаунттардан кетип атат. Кайра эле башка саясатчылар болобу, активист болобу, журналист болобу бир эле күнү бир эле сөздөрдү, бир эле иллюстрацияларды, бир эле тексттерди колдонуу менен бирдей кетип атат. Ошол эле аккаунттарды карасак, бийликти мактап жактаган аккаунттар болуп чыгат. Эң туура, Аселайым. Тилекке каршы биздин коом ошого ишенип алып атпайбы деп атканым да. Жанагы Аскер айым айтып аткан мындай да, бизге баары бир болуп калды. Кайгыбыз да 2 күн, кубанычыбыз да 2 күн. Бирөөнү көкөлөтүп мактасак да 2 күн мактайбыз. Бирөөнү жерге киргизип жамандасак да 2 күн жамандайбыз. 3-чү күн эч нерсе болбогондой, коом ушундай болуп калды, кайдыгер болуп калды. Бардык нерсе. Азыр айтат, анысы андай дейт, мунусу мындай деп жазат, кимисине ишенерин билбей калдык деп. Коом ылгабай калды деген маселени коюп атпайбы? Ылгабай калды маалыматты. Бирок тилекке каршы ушундай жалган маалыматтардын фабрикасынын бүтүндөй баарын бийлик түзүп атканы коркунучтуу. Бийлик түзүп атат. Мисалы азыр сизде азыр 2 саатка буйрук берсе, 2 саатта эмнелер гана кылып жибербейт. Баягы пирани балыктардай да. Таштады, бүттү. Буйрук бийликтен кетет. Мына сиз айттыңыз илгери эч качан укпайт элек деп. Мына ушул укук коргоо органынын жетекчилери өздөрү блогер болуп албады. Өздөрү блогер номер 1 да. Кандай дейсиңер? Мен мындай жасап атам, мен тигиндей жасап атам. Илгери эч качан укук коргоо органдарынын жетекчилеринин сүйлөгөн сөзүн да укчу эмес элекпиз. Азыр алар блогер. Эң популярдуу ар бир кыймыл аракетин чыгарып аткан ошолор. Мисалы, негатив деп атасыздар. Мына кече жарыяланыптыр. Жакын күндөрдө каржы министрлигиндеги чоң жетекчилер кармалат. Бул эмне деген маскара? Элестеткилечи. Силер элестеткилечи, биздин кошуна мамлекеттерде ошол кызматтын жетекчиси ушундай деп жарыялап койгон. Жөн эле кармай бербейсиңби? Дүрбөлөңгө салган. Эми ошол каржы министрлигинде иштеген эчен жетекчилердин үйүндө депрессия болбой эмне болот? Негатив эмне бул? Кандай дейсиңер? Кандай бул? Сөзсүз жарыя салыш керек ошону. Мен барып кармайм. Бул же профилактикабы, же мындайбы, үлгүргөнүң үлгүрүп чыгып кет. Качып кет. Жетишип кал. 3 күн берем. Же келип саламдашып кет. Кандай белги бул? Не деген белги? Бул коомго не деген сигнал? Аларга не деген сигнал бул? Силер элестеткиле. Кандай деп түшүнөм? Мен мисалы окуп алып таң калдым да, бул кимге белги бул? Билген киши болсо айтып койгула. Анан дагы бир жолу айтам. Миңдеген кишилер иштейт ал жакта. Алардын үй бүлөлөрү бар. Эмне болгон абалга түшөт? Кандай абалда болот алар?